Жеңишбек мырза, Токторбаевга Алла таалам ыраазы болсун. Жеңишбек акебиз, Камчыбек акабыз, акелерибиз элдин жүрөгүнөн орун алыптыр. Мына мындай биздин жашоодо тарыхта болгон эмес. Элдин баары дебейин көпчүлүк аябай жаман болду. Анан Оштун эли биздин мэр, дей бергенчи биздин деле мэр, Кыргызстандын мэри болду ал. Оштун эли эле эмес, бүтүндөй кыргыз эли ыйлабыз келди. Ошко менчиктей бербегиле муну. Кыргызстандын кишиси чектелбесин. Баарыбыздыкы бирдеме болсо эле Оштуку деп менчиктеп аласыңар. Менчиктебегиле. Весь Кыргызстан иштесин. Тамаша албетте, бирок чынын деле Ордолу Ош шаарыбызды куш керемет кылып койду го. Алла таалам ыраазы болсун Жеңишбек аке сизден. Сизди тирүүлөй көрүшүп, бет маңдай жолугушуп, колуңузду кармаганга мүмкүнчүлүк боло элек. Кеп бийликте эмес, бирок сиз элдин жүрөгүнө кирип кеттиңиз Камчыке күңөр. Качан болсо бул акелеримдин эшиги ачык. Элдик болгондон кийин мындай заман болчу эмес го, мына азыр башкача саясатчылар менен кече Оштон кетип атканда ыйлап коштошду элдер. Көз жаш кылдык го биз дагы телефондорубузда карапчы көз жаш кылдык, анткени атадай болуп калыптыр. Камчыке, Жеңишбек акелерчи атадай болуп калыптыр. Бир атабыз чет өлкөгө кетип калгандай го иштегендей эле болду. Айтор кыйын болду. Анан эми эки дос деп алып, эки досту элсилер бөлүп атасыңар. Достучулук боюнча калат. Бизге да асылгандар чыгып атат. Тотомдун экөөбүзгө пахта коюп ырдадыңар эле, шерменде болдуңарбы деген сыяктуу постторду чыгарышып, экөөбүздүн ырыбызды клипибизди чыгарып, 2-3 күндөн бери өзүнчө эле хайп кармап аткан акмактарды көрүп атабыз. Ушундай адамдар бул дүйнөдөн жоголуп кетсе, Кыргызстан тез өнүгөт эле. Биринин аберин чукуп, анан бирдемелерди таап, анан публикация кылып, анан просмотр кылып, анан лайк кылып, акча таап, арам акчаңар менен бала чакаңарды бакпай эле окулачы. Мейли эми ошо кетпей аткан кырсыктар, балелер ошону себебинен эле болуп атат. Айтайын дегеним ошо Ош шаарынын мэри Жеңишбек аке сизге алла ыраазы болсун. Камчыге сизге чоң рахмат. Садырованы жаман көрүп атасыздар көбүңөр. Досун сатып койду, анан минтип койду, тигинтип койду деп бирдемени алдын ала эле бир нерсени чечкенди койгулачы ушуну таштап. Убакыт күткүлө, сабырдуу болгула, ар нерсеге убакыт талап кылат, жана үйдү дагы тезирээк бүтүрүп бергиле дей бересиз го. Кээ бир курулуштар цемент кургаш керек. Кээде кышта болбой калып жазды күтүш керек боло турган болот. Жол дагы ушундай да. Ошол сыяктуу Камчыке менен Садырованын достугун эч качан бузулат деп такыр ойлобойм жана 100% кепилдик берем. Мен Текебаев орусча айтканда признавать эткенден кийин гана жазгам аларды 20-жылы. Текебаев жөн адам эмес, көзү жеткен. Мен деле ушу жазсам деп жүргөм, алардын саясатына да аралашпай, достугуна баа бергем. Мен оюмча достук ошол бойдон эле калат, достор. Ошол бойдон калат. Булар убадасына турган жигиттер. Бул экөө тең бийликтен кетет кийин, Камчыке кайра кийин экинчи шайлоодон кийин иштеп калышы мүмкүн. Эми аларды болжой албайм, убакытты көрөбүз. Аны болжогондор бар өзүңүздөр билесиздер, мен болжой албайм. Аны Тайчабаров болжойт. Кудурет деген иним бар. Ошол достор. Анан Жанар Акаев деген инибиз келди. Ал жигит менен бир жолу Ошто учурашып көргөм. Менден кичүү бала. Анан жамандай бербегилечи аларды. Жанар дагы буюрса сонун мэр болот. Ал да Кыргызстандын баласы, кыргыздын уулу. Анан кээ бир адамдар жакшы көрүп, кээ бир адамдар жаман көрө бересиңер го. Ошо жаман көрбөңөрүңөр актыңар жок мисалы достор. Элмира деген депутатыбыз бар го, унутуп калгам. Күнүнө эле фамилиясы озун да дайыма эле айтылчу. Азыр унутуп калдым да. Ошону жакшы көрөбүз депутаттардан. Мен добуш берген депутатым бар, Алиев, аны жакшы көрөбүз. Ким добуш берген болсо добушташ экенбиз деген дейчи. Мурункусунда Мирлан Самый кожо берген. Анан жаман көрөбүз да кээ. Нурлан Шакиевди жаман көрөбүз. Нурлан Шакиев жаман көргөнгө актыңар жок силердин. Мен деле ал жигитти тааныбайм. Учурашып көргөм илгери бир телевидениясы бар болчу. Азыр деле болсо керек. Ошо телевидение иштетет беле, ошо ишиники беле, илгери эле баягы окшойт. Мен курактуу эле экен ал жигит деле, менден 1 жаш эле чоң экен да, болушума караганда. Анан Жанар Акаев кыйрат мэр боло алмак беле, анан тиги Нурлан деп ушул мындай кээ бир өзүнө бир туугандарды жамандап өлө сөңүп ашатасыздар го, ошондой кылбагылачы туугандар. Алар да кыргыздар, бир туугандар. Сабырдуу болгула, кенен ойлогула, арканды узун кылгыла, сабырдуу тамга бөлөмдө эле жаза бересиңер. Комментарий, сын айтыш керек экен, ой айтыш керек экен деп акыркы күндөрдө адамдар ушундай пустой мээ менен, билими жок мээ менен ушундай түшүнүк алып алышты. Мындай сөзсүз эле сөгүп, жамандап, мен арыктыгыма асылып, бирөөнүн семиздигине асылып, анан чычкак деп, алкаш деп, наркоман деп,
такырактыңар жок никеңге туугандар. Силер бул сөздөрүңөр менен аларды бейишке түртүп өзүңөр тозокко тартып атасыңар. Акыйкат бул чындык. Ошондуктан интернет эле телефон деп жаза бербей абайлаңыздар. Ой чардар нерсени сүйлөдүм. Эң башкысы Жеңишбек акебизге менде ичим ачты. Сизди жакшы көрөбүз Жеңишбек мырза. Буюрса Жанар мырза да сонун иштеп берет деген ойдобуз. Ош шаары жаңы мэриңер кут болсун. Биз бул Жеңишбек, Камчы деген элдик адамдардан буюрса биз элдин жүрөгүнө кирип кетет атпайбы булар. Каалаган убактында каалаган жумушка шайлап аласыңар. Булардын мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрү кааласа. Мисалы үчүн депутаттыкка талапкер болсо жөн эле өткөрүп коебуз туура баарыбыз. Анткени Жеңишбек биздики, кыргыз элиники, Камчы биздики, кыргыз элиники, Садыр дагы биздики, кыргыз элиники. Садыр жаман көрбөңүздөр да. Камчыда да ошо Садыр Жапаров алып келген, Жеңишбекти да Садыр Жапаров алып келген. Кайра алып койду жумуштан. Анын дагы бир пландары бар, ойлору бар. Анткени элдин баары эле Кыргызстанда эки падыша болуп калды дей баштаган. Ташиевчи болгон, анан Жапаровсыңбы деген чын эле ошондой болуп калбадыбы? Менин досторум, классташтарым деле камчы эле башкарып калды, антып калды дегендер деле болгон да. Ошондуктан туура эле саясат кылды. Негизи биздин президент аябай акылдуу киши экен. Бирок булар менен түбөлүк коштошtuk деген эмес. Жеңишбек эке биз менен, Камчы эке биз менен. Кызмат болбоңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.